Ош областынын Кара Суу районуна караштуу Кызыл Кыштак айыл өкмөтү Өзбекстан менен чектеш жайгашкан. Кыштактагы айрым үйлөр Достук өткөрмө бекетинин аймагына кирип да турат. 2015-жылдын май айында чек ара аймагына жакын жайгашкан 34 турак жайдын ээлерине акимият тарабынан тамдары сүрдүрүлөрү айтылган. Кыргызстан Евразия экономикалык союзуна мүчө болуп киргенден кийин аталган союздун бирдиктүү талаптарына ылайык чек ара аймактарында жөнгө салуу иштери жүргүзүлүшү керек болот. Мисалы үчүн Кара Суу районундагы Достук өткөрмө бекетинде жеке үйлөр чек ара аймагына өтө жакын жайгашкан. Алсак бул үйдүн дарбазасынан чыгары менен эле Өзбекстандын аймагы башталып кетет. Мына ушул жердеги 34 үйдү сүрдүрүү маселеси чечилет. Аларга компенсация төлөө дагы каралган. Бирок 2015-жылдан бери бул тургундарга компенсация төлөнбөй. Бул тургундар же көчүп кете алышпай, же үйлөрүн ремонт кыла алышпай, же айыл чарба иштерин жүргүзө алышпай кыйналып жашап жатышат. Бул жарандардын үйлөрү сүрдүрүлөрдөн мурда Кыргызстандын бажы кызматынын балансына өткөрүлүп берилиши керек. Келишимге ылайык компенсацияны да аталган мекеме төлөп бермек. Ал эми каражат Россия Федерациясы тарабынан которулган. Бирок 2 жылдан бери үй ээлеринин колдоруна акча тийбей жатыптыр. Кар 85'e girgen çolum var. Мисалы мен 80-ге чыктым, жолдошум 85-те. Ушул үйдө 50 жыл жашап, айлап жылдап курганбыз. Мейли мамлекетке керек экен бошотууга макул болдук. Эми 2 жылдан бери эле акчаны кечиктиришет. Менин багаар уулум өтүп кеткен. Дыйканчылык кылып жан сактачык элек неберелерим менен. Жылда жазында экпек эле курулуш жүргүзбөгүлө 2 аптада акчаңарды берип сүрдүрө баштайсыз деп токтотуп коюшат. 10%'dan ушап калды бизде. Былтыр болсо алгачкы бааланган суммадан 10%га арзандаткыла деп отуруп бааны түшүрүп коюшту. Анысы аз келгенсип мына 2 жумада беребиз деп коюшуп, арабыздагылар үй издеп алдын ала акча берип коюп күйүп кеткендер да болду. Же эгинек албайбыз, же үйлөрдү ремонт кылып келин алып кыз бере албай 2 жылдан бери ара жолдо калдык. Бир жагынан чечип беришсе деп көптөн көп суранабыз. Алгаш мамлекет тарабынан түзүлгөн комиссия үйлөрдү баалап кетишкен. Бирок наркын бычууда үй ээлери менен макулдашкан эмес. Турак жайлар арзан бааланып калып, жарандар бейөкмөт уюмдарга юридикалык жардам сурап кайрылышкан. Компенсация боюнча башынан өзүңөр анда эгер силер нааразы болсоңор койгон багы өзүңөр независимый оценщиктерди алып келип башынан баалагыла дедик. 34 объекттин экинчи бааланганында 77 миллион сом кошулганда мурунку баагачы. Тамдардын баалары тууралуу талаш тартыш чечилген соң жергиликтүү тургундар менен Ош областык бажы кызматынын ортосунда компенсация төлөө тууралуу келишим түзүлгөн. Быйыл ал макулдашуу апрель айында дагы жаңыланып 2 жуманын аралыгында акчалары төлөнөт деп убадаланган. Бирок аткарылган эмес. Эми биздин ашы коштор бардыгы. Бизге эрте жазда төлөнүп берилбесе биз башка жактан жер алып үйлөрдү куруп чыгып кеткенге үлгүрбөйт экенбиз. Ошон үчүн өткөндө барып 5-июнга чейин төлөбөсөңөр үйлөрүбүздү бошотпойбуз деп талап коюп келгенбиз. Күтүп турабыз. Бирок дагы деле акчанын төлөнөрүнөн күмөнүбүз чоң. Анткени бул жерде бирөөлөрдүн жеке кызыкчылыктары ойноп жатат окшойт деген ой кетип жатат. Ал арада бейөкмөт уюму тарабынан жолдонгон катка бажы кызматы Россиядан келген акча финансы министрлигинен которула элек деген жооп келген. Андыктан бул үйлөрдүн ээлерине компенсация быйылда төлөнбөй калышы мүмкүн. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.